Америка Чүй телеканалы алдыға қарай өз ішін уланта түз эфирде маанилүү маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү бизде маанилүү маек 31 август күнү эгемендүүлүк күнүнө карата Чүй облусунда дегеле республика боюнча ачыла турган социалдык объектилер жана ошондой эле өндүрүш ишканалар тууралуу сөз болмокчу. Алардын региондорго тийгизген таасири, алардын азыркы кездеги коом үчүн, эл үчүн болгон деңгээли жөнүндө биз атайын спикерлерден толуккандуу маалымат алмакчыбыз. Жана ошондой эле белгилей кете турган болсом, эфирибиздин алкагында Талас облусуна дагы түз байланышка чыгып, Талас облусунда дагы ачылып жаткан объектилер жөнүндө маалымат алмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар демекчибиз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Уруксат этсеңиздер, бүгүнкү биздин спикерибизди тааныштыра кете турган болсом, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Самат Исманов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Куш келиптерсиз. Мынакей азыркы учурда ошол эгемендүүлүк күнүнө карата мерчемделген ишканалардын ачылышы тууралуу байма-бай иштер жүргүзүлүп жатат. Алгач эле Чүй облусунда мынакей маалымат боюнча 20 өндүрүш ишкана ачылса, анын ошон кошумча 6 социалдык объектилер ачылат экен. Деги эле бул объектилердин азыркы кездеги ушул облуска кошо турган кандайдыр даражасы, багыты жөнүндө белгилей кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Чынында биздин Чүй облусунун аймагында 31 августка карата, эгемендүүлүк күнүнө карата 20 ишкана, өнөр жай ишканасы, андан тышкары 6 социалдык объект ачылат. Булардын баары Кыргызстан өлкөсүндөгү баягы жакшы көрүнүштүн бир мындай айтканда үлгүсү. Чүй облусубузга да бул аябай чоң таасир этип, бизге облуска жакшы бир көмөк жардам катары ачылып атат. Эң биринчиден жумушчу орундар түзүлүп атат. Андан тышкары жумушчу орун түзүлгөндөн тышкары салыктар төлөнүп баштайт. Негизи өнөр жай багытына ачылган ишканалардын баарын Чүй Сары Өзөн Чүй жергебиздин өнүгүшүнө, өсүшүнө, анын элибиздин, калкыбыздын жашоо турмушуна жакшыртууга жакшы бир салым деп ойлойбуз. Негизи эле Чүй облусу бүгүнкү күндө республика экономикасынын бир өнөр жай жүрөгү деп аталып келет. Андыктан ушул ачыла турган жаңы ишканалар сиздин баамыңызда кандай деңгээлде өлкөнүн мынакей жогоруда айтып кеттиңиз, жумуш орундары менен жана салык жаатында кандайдыр көмөк түзүлөт депчи. Андан сырткары кандайдыр бир учурларда негизи ишканаларды ачууда каражат маселеси, ошол инвестиция, мамлекеттик колдоо же болбосо чет элдик өнөктөштүктөрдүн катышуусу менен ишке ашырылат эмеспи? Андыктан бул жаатта маселе кандай турат? Бул жаатта биз Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиевдин тапшырмасы менен ар бир ишкана өнөр жай багытында иш алып бараткан биздин ишкерлерге чет элдик жарандар болобу же биздин ички инвестор болобу, биз ар бир тармагында ар бир маселесин чечип берүүгө аябай көп жардам беребиз. Чындыгында экономика министрлиги болобу, энергетика министрлиги, калган министрликтер менен чогуу биргеликте иш алып барылат, жалгыз эле жергиликтүү бийликтен эмес. Ар бир тармакта көмөк көрсөтүп, ошол ишкананы ача турган биздин жарандарга жакшы сый мамиле, урматтуу мамиле кылып, чынында өзүбүз белгилеген акыркы жылдары биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров белгилегендей, ишкерлерди биз деген колдошубуз керек. Чыныгы таза иш алып барып, таза жумушчу орундор түзүп, элибизге, жерибизге пайдасын алып келген ишкерлерди колдоп, ошолорго көмөк көрсөтүш керек да. Ал эми ушул ачыла турган алдыдагы ишканалардын каржылоо булактары кандай болду жана ким тараптан кандай инвесторлор тартылды, кайсыл багытта ишканалар ачылууда? Эми азыркы убакта Чүй облусунда 20 ишкана ачылган 31 августка карата. Ошол 20 ишкананын арасында курулуш материалдарын өндүрө турган ишканалар бар, тигүүчү ишканалар бар. Андан тышкары деген ГЭС ачылат, мини ГЭС Ысык-Ата районунда. Көп акча каражат булактары көптөр, ишкерлер өздөрүнүкү. Андан тышкары ошол ар кандай банктар аркылуу кредит, лизингден коет, ошондо техника алышып, өздөрүнүн иштерин алып барып атышат. Чын эле мына биздин азыркы өндүрүшкө алып кетсек, мына Алмүдүн районубузда 2 ишкана кыш чыгаруучу завод ачылып атат, биздин Кытай инвесторлор менен биргеликте, Кытай жарандары менен. Бунун баары деген ошо өздөрүнүн жеке салымдары аркылуу ачылат да. А мамлекет тараптан деген, эгерде деген мамлекет тараптан бизде Кыргызско-российский фонддун колдоосу менен да ишканалар ачылган, бирок быйыл алар жок. Эми былтыркы жылы ушундай мисалдар болгон. Анан биздин ишкерлерибиз азыркы учурда ички инвестор биздики көбөйдү. Чын эле чет мамлекеттик жарандар эмес, өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары
мисал келтирип кетсек, башка өлкөдөн барып акча каражаттарын булактар таап Кыргызстанга келип салым кылып аткан биздин дагы жарандарыбыз көбөйдү. Анан жогоруда мынакей ажообуздун жарлыгына ылайык ушул инвесторлорго ыңгайлуу шарттарды түзүп, бул жерде ушул өлкөбүздүн өсүшүнө салым кошооруна кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү деп айтып кетпедиңизби? Ошого байланыштуу облус тарабынан инвесторлорго кандай шарттар түзүлдү? Облус тарабынан биз ушул ачыла турган объектилердин ушул ишкерлерине ар бир инвестор менен биз жеке жолугабыз. Президенттин Чүй облусундагы аймактык өкүлү жеке өзү жолугат. Көп инвесторлор менен меморандумдар, орусча айтканда взаимопонимание деген меморандум түзүлөт. Андан тышкары ар бир багытта кайсы ишкериске кандай багытта жардам керек болсо, ошо жардам баары берилет. Жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Эми көйгөйлөр көп болот да, ар бир көйгөйгө өзгөчө мамиле кылабыз. Анткени деген биз үчүн жумушчу орун түзүлүш бул ар бир мындай чоң бир мындай маанилүү бир маселе. Анткени бир жумушчу орун бул бир үй бүлө деп бааласак болот да, бир үй бүлө. Бир жумушчу орун түзүлсө, ошо бир үй бүлө азык түлүк коопсуздугу болобу же башка бир керектүү өздөрүнүн муктаждыктарды мындай жакшыртууга, жашоосун жакшыртууга бул бир жакшы бир салым да. Албетте биз азыр Чүй облусундагы ишканалардын ачылышы жана мындан сырткары дагы кандай долбоорлор бар экендиги жөнүндө алдыда улантмакчыбыз. Ал эми азыр кезекти Талас облусуна озата турган болсок, ал жерде дагы сыйлуу мейманыбыз, спикерибиз күтүп жатат. Талас облусунун президентинин өкүлчүлүгүнүн аппаратынын баш кадиси Рахмет Баетов болуп жатат. Андыктан алгачкы суроо, саламатсызбы? Негизи эле Талас облусунда бул ыл ушул эгемендүүлүк күнүнө карата канча ишкана жана социалдык объектилер ачылганы турат жана алардын облуска тийгизген мааниси канчалык деңгээлде? Бүгүнкү күнү биздин бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата маданий массалык иш-чараларын уюштуруу, өткөрүү боюнча 2 Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата маданий массалык иш-чараларын уюштуруу, өткөрүү боюнча 2 өнөр жайышкана, 1 соц объект ачылып жатат. Толугу менен бүткөн. Ал 2 өнөр жайышканабыз бирөөсү Талас районунда Бешташ айылында жайгашкан ДНК групп ЖЧКсы, экинчиси болсо Манас районунда Чоң Капка айылында жайгашкан Таласташ ЖЧКсы. Ал эми соц объекттерден болсо биздин Талас районунда Манас айылында жайгашкан Борош Жанузаков атындагы орто мектеп аяктап бүтүп, буюрса 29-нда ачылышы болгон турат. Мынакей Бешташ айылында темир бетон заводу ачылганы туруптур. Андыктан бул ушул аймактын курулуш тармагына кандай салым кошо алат? Деги эле белгилей кетсек, быйыл мынакей мамлекеттик ипотекалык компания дагы курулганы жатат. Андыктан биргеликте келишим түзүү, иштөө боюнча дагы мерчемделген иштер барбы? Бар. Биргеликте иштеп биз бул ишканаларга, өнөр жай ишканаларына жардам көрсөтүп жатабыз. Мамлекет тарабынан жеңилдетилген пайыздар менен 20 миллион, 30 миллиондон алтын альянс аркылуу кредиттер берилди. Андан тышкары өздөрүнүн салымдары менен бул ишканаларды бүтүрүүгө болгон күчтөрүн жумшап жатышат. Дагы кезектеги сурообуз менен ошол соңку суроолордон болсун демекчибиз. Жогоруда ошол сиз дагы да белгилей кеткендей, ушул ачыла турган объектилердин бири Манас районундагы таш иштетүүчү цех экен. Андыктан жергиликтүү ишкерлер жана калк үчүн бул цехтин кандай мүмкүнчүлүгү бар? Талас тургундары үчүн? Талас тургундары үчүн бул Таласташ өнөр жай ишканасы бүтүп толук кандуу ишке киришкенден кийин өндүрүш ишканалары жергиликтүү калкты туруктуу жумуш орундары менен камсыз кылат. Бул жолу 30-40
кызмат орду жаралат. Жаштардын жана адистердин өз алдынча иштеп жашоосуна шарт түзөт. Бул жумушсуздукту азайтып, үй бүлөлөрдүн кирешесин көбөйтүүгө көмөк көрсөтөт. Экинчиден, жаңы ишканалардын өндүрүштүк ишмердүүлүгү жергиликтүү ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга, кошумча нарк жаратууга жана ички рынокту сапаттуу продукция менен камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Үчүнчүсү, бул ишканалардын ишке кириши менен салыктын түрлөрү көбөйүп, облус жана райондордун бюджеттин кирешесине базасына салымы кошулат. Бул өз кезегинде социалдык инфраструктураны жакшыртууга кошумча мүмкүнчүлүк берет. Чоң рахмат, маегиңизге, маалыматыңызга, иштериңиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Чынында эле кыргыз элибиздин, жерибиздин өнүгүп көп өсүшүнө ар бир облустан ачылган ишканалар, өндүрүштөр чоң бир салым кошуп, өнүгүп өсүүгө бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат деген ойдобуз. Анда эмесе биз Чүй облусундагы студиябызга кайра кайрыла турган болсок, эскерте кетсек, бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Чүй облусундагы кармыктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Самат Исманов. Самат мырза, андан ары улай турган болсок, мынакей жогоруда Талас облусунда дагы жана ошондой эле Чүй облусунда дагы дегеле жалпы республика боюнча ушул өндүрүштөрдүн ишканаларынын ачылышы көптөн көп ушул жумушсуздукту жоюуга багытталгандыгы дагы ырасталып турат. Андыктан ооба, өндүрүштөр ачылат, ишканалар ачылат, жумушчу орундарга суроо талап көбөйөт. Ал эми дал ошол тармакта, ошол ишканалардын багытында иштей турган биздин жумушчу орундар даярбы, адистер даярбы? Же ошол жумушчу орундарга даярдоочу адистерди алдын ала даярдоочу кандайдыр бир окутуп үйрөтүүчү иш-чаралар жүргүзүлдүбү? Жумушчу орундар түзүлүп атат, чынында эле жакшы багытта бартабыз. Чүй облусунда өзгөчө бизде жыл сайын 5000ден ашык жумушчу орун түзүлүп атпайбы жыл сайын. Анан эми бизде адистер бар. Бирок көп ишканалар, мисал келтирип көрсөк, былтыр ачылган Теректаш деген чоң биздин бир ишканабыз бар, цементный завод ачылган. Алар өстөрү ошол Кытай Республикасына алып барып, биздин жарандарыбызды үйрөтүп келип атышат да. Андан тышкары мына Кемин районунда Орловка деген шаарыбыздын үстүндө Алтынкен деген ишканабыз бар, билесиздер. Алар дагы ошол компания Zijin, кытайлык компания, ар дайым жыл сайын окууга алып барат. Мындай айтканда, квалификациясын көтөрүү максатында, жогорулатуу максатында алып барып окутуп келишет. Чынында эле жумушчу орундар түзүлүп атат. Сиз жакшы бир көйгөйдү белгилеп кеттиңиздер. Жыл сайын биз азыр быйыл дагы, өткөн жыл дагы биз Россия Федерациясына, Кытай мамлекетине, Чүй облусунан биздин мектепти бүтүргөн биздин улан кыздарыбызды чет мамлекетке окууга жөнөтүүгө азыр башкача багыт алдык. Андан тышкары эми азыр өзүңүздөр билгендей эл агартуу системасы эки министрликке бөлүнүп, азыр менин оюмча ошол эки эл агартуу системасы эки министрликке бөлүнгөн бир жакшы бир ошол мындай жакшы бир өбөлгө жаратат. Ошол спец технический окуу жайларыбыз, жанагы мурунку ПТУ техникумда атайын адистештирилген кесиптик окуу жайлар. Булар кесиптик окуу жайлар жаңы багытта иш алып бараттык деген үмүттөбүз да. Биздин Чүй облусунун аймагында ар бир районубузда бар андай окуу жайлар. Түшүнүктүү. Дагы эле ошол эле учурда, мисалы үчүн белгилей кетсек, жогоруда айтып кеттиңиз, чынында эле бул абдан жакшы көрүнүш. Ошол адистерди иш берүүчүлөр өздөрү үйрөтүп, окутуп, баягы кандайдыр бир практикалык жүздө көргөзүп жаткандыгы. Мынакей быйыл ушул ачыла турган ишканалардын катарында кеминдеги жардыруучу материалдарды чыгаруучу ишкана экен. Анан бул жерде негизи эле ушул облустун өнүгүшүнө кандай таасир этет жана бул жаатта да алдын ала ошол келишим боюнча жумушчулардын канча пайызы жергиликтүү тургундар, канчасы өздөрүнөн келген адистер болушу мүмкүн? Деги эле инвесторлор менен келишимди түзүүдө, алар менен баягы сүйлөшүүлөрдө ушул жумуш орундарынын дагы пайыздыктарын сүйлөшсөңүздөр керек, Инвестиция агенттиги, экономика министрлиги, анан биз чогуу биргеликте сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз ар бир инвестор менен. Ошол Учкун БМ деген ишкана жөнүндө айтып кеттиңиз. Кемин районунда Учкун БМ бул уникалдуу ишкана, Кыргызстанда биринчи жолу ачылып атат. Адистер негизи кандай ишкана ачылбасын, жергиликтүү калктан көбүрөөк ошол жумушчу орун берүүгө биз деген негизи талап коебуз.
Бирок адистер чыныгы кесипкөй адистерди жок болуп калса, анан албетте чет элдик жарандарды алып келип иштетишет же болбосо өзүнүн ишин жакшы билген кесипкөй адистерди алып келип иштетишет. Эгерде жергиликтүү калктын арасынан ошол кызматка, ошол жумушчу орунга татыктуу адистер бар болсо, албетте аларды биринчи орунга ошолорду биз коебуз, ошолорду жумушчу орун менен камсыз кылууга биз багыт алабыз. Түшүнүктүү. Анан деги эле азыркы ушул ачыла турган объектилерге эгерде мындай токтоло турган болсок, Ысык Ата районуна дагы өзүңүз белгилей кеттиңиз, ушул ГЭС-2 ачылганы жатат. Андыктан бул ушул облустун потенциалына же болбосо жалпы эле өлкөгө тийгизген таасири деңгээли канча? Бул бизге аябай керектүү азыркы убакыт тармак. Чынында эле жыл сайын суунун көлөмү азайып келатат. Өзүңүздөр билесиздер баарыңыздар. Бизге ушу чакан ГЭС, мини ГЭС бизде Кыргыз Республикасында жашыл энергетика фонду ачылган. Жашыл энергетика фонду аркылуу ошо мини ГЭСдердин баарын жерлеринин створлорун биз ошол фондго өткөзүп бергенбиз. Эң негизги максат бул ошол жергиликтүү калкты энергия менен камсыз кылуу. Эгерде деген биз ар бир биздин Чүй облусубузда азыр деген Панфилов районунда, Москва районунда, Ысык Ата районунда, Кемин, анан Чүй районунда 4-5 районубузда ГЭСтер курулуп башталды, чакан ГЭСтер. 31-ине карата Ысык Ата 2 бул Запад электро жакшы мындай бир проект, чоң проект. Анан бизде деген Москва районунда эмдиги жылды ошо Санарип Энерджи деген да бир ГЭСибиз даярдалып атат. Андан тышкары Панфилов районунда, анан Чүй районунда Шамшы суусунда да бир ГЭС болот, мини ГЭС. Бул биз үчүн бул аябай чоң көмөк. Энергетика негизи энергетика системасына дагы бул чоң салым деп ойлойбуз. Анткени деген жыл сайын демография маселеси токтобойт, калктын саны өсөт, азык-түлүк коопсуздугу, анан энергетика булактары бул чоң бир эң чоң маселе деп ойлойбуз биз. Түшүнүктүү. Рахмат. Талас облусуна кезекти өткөрө турган болсок, Талас облусуна дагы бир суроо жаралып жатат. Учурда негизи эле ушул жумуш орундары камсыздалат деп жогоруда белгилей кеттиңиздер. Андыктан негизи азыркы учурда Талас жергесинде жумушсуздук маселеси кандай болууда? Жана жаңы ачылып жаткан ушул өндүрүш ишканалар, жаңы курулган социалдык объектилердин аркасынан бул көйгөйдү чечүү маселеси жеңилдедиби? Туура айтасыз. Бизде Талас областында бул көйгөй бир топ эле жеңилдеди деп айта алам. Себеп дегенде азыр бизде Талас областында көптөгөн дол барып, ошол эле учурда аткарып жаткан жумуштарында жумушчу кызматкерлери, кара жумушчулардын жумушка алынып иштеши жаткандыгы биздин Талас областында жумуш орундарын камсыз кылып аткандыгын билдирет. Бизде азыр көп эле долбоор боюнча аткарылып жаткан иштерге бизде кызматкерлер бош жүргөн жумуш жок жарандар жумушка ээ болуп, азыркы учурда көп эле бир жакшы жыйынтык менен иш алып барып жатышат. Бизде жумушчу орун көп эле камсыз болду деп айта алам да. Ошо долбоорлордун негизинде. Чоң рахмат. Эскерте кетсек, Талас облусунун президентинин өкүлчүлүгүнүн аппаратынын баш кадиси Рахмет Баятов болду. Биз менен сизге дагы терең ыраазычылыгыбызды билдире кетмекчибиз дагы. Андан ары биз студиябыздагы мейманыбыз менен маегибизди алдыга карай уланта турган болсок, мынакей жогоруда биз ушул өндүрүштөрдүн ачылышы боюнча сөз кылып жатканда Самат Жакшаналиевич мындай сөздөр болду. Негизи эле баягы курулуш жаатында көптөгөн ишканалар, өндүрүштөр ачылып жатыптыр, өзгөчө быйыл. Андыктан ошол эле алсак, ошол эле газоблок, кирпич өндүрүштөрү Чүй облусунун курулуш тармагына канчалык деңгээлде, деги эле болбосо Чүй облусун канчалык деңгээлде камсыздай алат деген менен баягы учурда Чүй облусунда курулуштар дагы көбөйүп жатат. Бизде деген азыркы убакытта курулуш жаатында мына ГИК үйлөр салынып атат. Ар бир Кара Балта шаарында, Токмок шаарыбызда чоң объекттер, 2 чоң үй салынып атат. Кара Балта шаарында шаарчалар салынып атат. Шопоков шаарында, мына Сокулукта 28 гектар жер бөлүп бердик, ГИКке үйлөр салынат. Кант шаарынан жер бөлүп бердик. Ошондуктан деген бул биз курулуш жаатында азыр негизи Чүй облусу өзүн өзү камсыз кыла алат.
Андан тышкары биз еще баягы кошуна облустарга дагы жеткизебиз деген ойдобуз да. Биздин анткени Бул продукцияларды. Продукция ооба, мына Канский цементный заводдо жаңы реконструкциядан кийин жаңы линия ачылды, өзүңүздөр билесиз, президенттин катышуусу менен. Бул деген бул аябай чоң мындай бизге деген эме болду. Көрүнүш, бул түрткү болду да. Бул биз үчүн бул мындай айтканда Чүй облусунун бул маркасы да цемент. Анан деген биз азыркы убакта Ысык Көл облусу полностью Чүй облусунан Нарын облусу полностью бияктан бизден алып барып ошо цементтерди андан тышкары курулуш материалдын баарын биз жеткизебиз деген ойдобуз да. Ушул жерде эле төмөндөгү суроо пайда болот. Албетте абдан жакшы жалпы республиканы бир гана Чүй облусун эмес, бул курулуш тармагы жалпы республиканы камсыздай алгандыгы чоң жетишкендик жана бул абдан кубандырат эмеспи. Бирок деги эле бул продукцияларды дагы ушул ички рынок менен чектелбестен сыртка экспорт багытында дагы атаандаш болуш үчүн же болбосо сыртка экспортко чыгыш үчүн дагы кандай стратегияларды колдонуш керек? Экспортко чыгыш үчүн азыркы убакта Деги эле мүмкүнчүлүк барбы ошого? Бар, эмнеге жок. Азыр мына бизде деген Албинин районубузда Досмарка деген тигүүчү фабрикабыз ачылган былтыр. Экспортко Россияга иш алып барат. Андан тышкары бизде деген Тойбостон ишканабыз бар, Салихтен ишканаларыбыз бар. Колбаса чыгарган. Андан ошо тигүүчү секторубуз аябай көп. Россия менен иштеген, Кытай менен иштеген, Казакстан менен иштеген. Кыргызстандын продукциясы акырындан азыр дүйнө жүзүнө белгилүү болуп келатат да. Буга чейин калыптанып, абройго ээ болгон продукциялар болуп жатат. Ал эми азыркы сөз ушул азыркы ачылып жаткан ишканалар тууралуу. Буларда потенциал барбы сырткы рынокко чыкканга? Именно Кант шаарында алюминий чушкалар жазылат да. Ошо жаңы ишкана өзгөчө. Анан азыр сиз белгилеп өткөн Учкун БМ ишканасы. Ал дагы экспортко багытталган ишканалар. Стилекс дагы экспортко багытталган. Учкун БМ дагы экспортко багытталган ишканалар. Деги мынакей биз жогоруда белгилегендей эле жогоруда аталган ишканалар ушул 20 ишкана бул эгемендүүлүк күнүнө карата ачылганы жатат. Деги эле жылдын аягына чейин ушул жылдын ичинде дагы канча ишкана ачылышы мерчемделүүдө? Биз азыркы убакта 48 ишкана дагы мерчемделүүдө. Кичинекей чоң ишканалар менен баарын биз азыр ишканаларды бөлгөн жокпуз. Чоң ишкана, ири ишкана, кичине ишкана. Ар бир 10 жумушчу орун түзөбү, 5 жумушчу орун түзөбү. Биз ошол ишкерлерге жардам беребиз, көмөк көрсөтөбүз. Мага десе 2 жумушчу орун түзсө дагы бул ишкерди биз колдойбуз да. Ар бир ишкерди колдогонго даярбыз. Анткени ал ишкерди эң биринчиден жумушчу орун түзөт, салыкты көтөрөт ошо айыл өкмөттүн аймагында. Андан тышкары ошол жактагы инфраструктурага жардам берет, көмөк көрсөтөт. Мындай айтканда ошол жашоосун, ошол жакта жергиликтүү калктын жашоосун жакшыртууга бир өзүнүн бир жакшы салымдарын кошот ишкерлер. Макул, абдан жакшы. Бирок баарыбызга белгилүү болгондой эле медалдын эки тарабы бар деп айтылат эмеспи? Андыктан ишканалар ачылып, өз убагында ишке берилип, жумуш орундары менен камсыздалып жатканы жакшы. Эми айрым учурларда кайсыл бир көйгөйлөрдөн улам, кандайдыр бир системалык учурлардан улам ошол ишкана белгиленген учурда ачылбай калып, же ачылгандан кийин расмий ачылыштан кийин кайра токтоп калган учурлар дагы кездешип жүрөт. Дал ушул учурда бул системалык көйгөйбү, же бул кандайдыр бир тоскоолдуктардан келип чыккан ишпи? Жок, бул системалык көйгөй эмес, бул жеке ишкерлердин өздөрүнүн иш алып баруусуна байланыштуу. Жеке ишкерлерибиз ишкананы баштап алышат, бирок деген эми бизнесте биз баарыбыз түшүнөбүз да, бизнесте деген ар дайым жакшы боло бербейт. Мына көйгөйлөр да болот, минус плюстар да болот. Ар бир бизнести мындай айтканда өндүрүш багытында алып барып аткан бизнести өстүрүш үчүн, аны деген ийгиликтүү кылыш үчүн аябай көп акча каражат, аябай көп ден соолук, аябай көп убакыт керек. Ошондуктан ар кандай бир маселелер жаралып калат, ишкерлерибиз ал жетпей калат, же акча каражаттары жетпей калат. Ошол убакта дагы биз мамлекет тарабынан көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Ошондой ишкерлерге да кайрылганбыз. Ар дайым мына экономика министрлиги менен биргеликте ишкерлерибизге салык багытында болобу, же жергиликтүү салык багытында болобу, же болбосо мындай төмөн пайыз менен кредит алып берүүгө дагы биз көмөк көрсөткөнгө даярбыз. Талас облусуна дагы жана ушул Чүй облусунан дагы карым буктоо өкүлдөрүнүн ушул суроо берип
сем деген ойдомун. Белгилей кетсек, ошол бүгүнкү биздин мейманыбыз Чүй облусунун ыйгары муктой өкүлүнүн орун басары Самат Исманов, ал эми Талас облусунун өкүлү, Талас облусунун президентинин өкүлчүлүгүнүн аппаратынын баш кадиси Рахмет Баятов болуп жатат. Сиздерге экөөңүздөргө бир тең суроо. Негизи эле ушулку эгемендүүлүк күнүнө карата ачыла турган ишканалар бул Кыргызстандын ушул өнүгүүсүндөгү бир потенциалдуу көз карандысыздык көрсөткүчүнүн фактысы десек болобу? Жана ошондой эле бул экономиканын кайсыл багытын күчөтүп, жана элибиздин жашоо турмушун оңдоого ылайыкташтырылууда? Бул сурооңузга мындай деп жооп берсем болот. Албетте аябай биздин Талас обласыбызга мына жаңы ачылып аткан ишканалардын көп пайдалуу жактары бар. Бул бар жагын айтып кетсек, биздин жаңа буга чейин айтылып кетти, биздин бюджеттин киреше багытына салыктардын кошулушу жана жумушчу орундардын камсыз болушу, анан жана ошондой эле мисалы өндүрүш багытындагы ишканалардын чыгарган продукциялары биздин өзүбүздүн жергиликтүү олбастан чыгып, биздин жарандарга, инсандарга сырттан алыскы башка бир региондордон тартып келүү маселелерин жеңилдетет деп ойлойм. Өзүбүздөн чыккан продукция ошончолук бизге түйшүк жаратпайт. Эл үчүн аябай көп пайдалуу жагы бар. Жана ошондой эле учурунда, убагында каалаган ошо бизге керектүү бул өнөр жай ишканалардын чыгарып аткан продукциялардын жардамы тиет деп ойлойм да. Рахмат. Белгилей кетсек, Талас облусунан бизге түз байланышка чыккан спикерибиз Талас облусунун президентинин өкүлчүлүгүнүн аппаратынын баш кадиси Рахмет Баятов болду. Андыктан сиздин берген маалыматыңызга терең ыраазычылык билдиребиз дагы, ишиңиздерге келе каалаймакчыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябызда мейманыбыз Чүй облусунун ыйгары муктой өкүлүнүн орун басары Исманов Самат Жекшеналиевич отурган. Андыктан дагы эле суроону кайталай кетсем, дегеле эгемендүүлүк күнүнө карата ачыла турган ишканалар символ катары эле эмес, ушул мамлекеттин экономикалык көз карандысыздыгын көрсөтүүчү фактор деп эсептейсизби? Эң негизинен биз экономикалык көз карандысыз факторду эсептеш үчүн мындан да көп өндүрүш ишкана ачышыбыз керек. Демек, бул биринчи экономикалык көз карандысыздыктан алысыраакпыз. Алысыраакпыз, ооба. Азыр дагы бизге дагы мунун үстүнөн көп иштеш керек. Бирок деген инвестициялык климаттын жакшыртуу жакшы болуп калганын бул көрүнүш да. Чынында эле азыркы убакта бизде жыл сайын Кыргызстаныбызда былтыр соц объект менен биргеликте 100 ишкана, 100 объект ачылган. Быйыл дагы 100гө жакын объект ачылганын астына турат. Мунун баары деген инвестициялык климат жакшыртуу жакшы болуп калганын бир көрсөткүчү да. Биз үчүн бул мындай сыймык да. Анткени деген эгерде жергиликтүү биздин өзүбүз ички инвестор өзүбүздүн Сары Өзөн чүй жергебизге акча, каражат салым кылып атса, андан тышкары чет элдик жарандарыбыз салым кылып атса, бул башка мындай ири инвесторлорго дагы бул мындай айтканда стимул да. Кыргызстанга акча, каражат, инвестиция кылса болот экен деген бул көрүнүш. Ишеним. Ишеним, чоң ишеним бул, чоң ишеним. Демек, мындай ири ишкананын ачылышы бул чоң ишеним да. Албетте. Биз азыр сиз менен бирдикте ушул социал өндүрүш ишканалар боюнча сөз кылдык. Анан бул жерден социалдык объектлердин ачылышы, социалдык объектлердин облуска тийгизген таасири жөнүндө дагы сөз кылбасак болбойт. Андыктан ушул ачыла турган 6 социалдык объект боюнча дагы маалымат беришип кетсеңиз. Область аймагында 6 социалдык объект ачылып атат. Алар кандай социалдык объекттер, каяка багытталган? Аякта ФАП, бала бакча, анан мектеп бар. Бала бакча менен мектепте бул областка ошол негизи Кыргызстаныбызда, анын ичинен Сары Өзөн чүй жергебизде бүт болгон мектептин баары 60-70 жылдары курулган. Андан тышкары андан мурун да курулган 40-50 жылда курулган мектеп бала бакчалар бар болчу экен да.
Ошонун баары азыркына мисал келтирип кетсек, Чорголу айылындагы мектеп. Бул биз үчүн бул эмне көрсөткүч. Биз 60-70 жылдан бери азыркы убакытка чейин 25 жыл чейин көп өзгөрүү болгон эмес да. Мына акыркы 2-3 жылдан бери бизде канча деген мектеп курулуп, канча деген бала бакча ачылып атат. Булардын баары элдин жашоосун жакшыртуу максатында жасалган иштер да. Мектептин өзгөчөлүгү барбы? Бул жаңы курулган мектеп, жаңы курулуп, кайсыл жакта берилгени жатат, канча орундуу? Азыркы биз убакта ошол бизде мектеп боюнча азыр сентябрда Вайнтоновка айылыбызда, Кожомкул айыл өкмөтүндө 700 орундуу мектеп ачылат да, буюрса. Фактор ачылып атат, бала бакчалар. Анан бул жаңы курулган мектеп, андан тышкары биздин эски мектептердин жанында мына ар бир эски мектептердин жанына дополнительный корпус деп, кошумча корпус деп сунуш киргизип атабыз. Анткени окуучулардын саны көбөйдү. Ички миграция да Ички миграция көбөйдү, Чүй облусубузда, особенно 3 районубузда. Ошондуктан бизге дагы эле мектеп, бала бакча керек. Муктаждык бар. Планда бар. Бар. Абдан жакшы, бүгүн келип студиябызга маек куруп бергениңизге, ушул өлкөбүзгө таасир этүүчү республикабызга кандайдыр бир өзгөчө салым кошо турган, облусту ачыла турган ишканалар тууралуу толук кандуу маалыматыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым өнүгүп өсүү жолунда эле боло берели. Эскерте кетсек, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин тема деги эле ушул региондордогу ачылып аткан жаңы ишканалар, алардын багыттары, максаттары, деги эле коомго, элге тийгизген таасири кандай экендиги жөнүндө сөз кылдык. Бизге маеги менен маалыматтары менен бөлүшкөн Чүй облусунун ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары Самат Исманов болду. Жана ошондой эле Талас облусунан бизге түз байланышка чыккан Талас облусунун президентинин өкүлчүлүгүнүн аппаратынын башкы адиси Рахмет Баятовдор маалыматтары менен бөлүштү. Ошону менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Келерки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.